Бүгүнкү күндө ар бирибиз адам сатуунун курмандыгы болуп калышыбыз мүмкүн. Адам сатуунун курмандыгы бул сексуалдык, эмгек эксплуатациясына, ички органдарды мыйзамсыз алууга дуушар болгон адам. Адам сатуучулар адатта кооз жашоо же жогорку киреше убадалары менен адамдарды өз тармактарына азгырышат. Адатта бул интернет, социалдык тармактар, жарандарды жумушка орноштуруу фирмалары же жеке байланыштар аркылуу болот. Эгер сизге жакшы жумуш, турмушка чыгуу же чет өлкөдө окуу сунушталса, төмөнкүнү унутпаңыз. Документтер, келишимдер менен кылдат таанышыңыз, алардын жарактуулугун текшериңиз. Чет өлкөгө чыкканда сапарыңыздын максатына ылайык келген визаны алыңыз. Адам сатууга түшүп калуунун кандай коркунучтары бар? Сиздин саякаттоо жана чет өлкөдө болуу максатыңызга ылайык келген визанын жоктугу, чек арадан жасалма документтер менен өтүү, чет мамлекетте визада көрсөтүлгөн мөөнөттөн узак болуу, бейтааныш адамга паспортуңузду көрсөтүү, эркиңизге каршы иш кылуу, жүрүү эркиндигиңизди чектөө жана ушул сыяктуулар. Эгерде сиз же сиздин айланаңызда ушундай же окшош жагдайларга туш болсоңуз, Кыргызстанда же чет өлкөдө болгонуңузга карабастан укук коргоо органдарына, ошондой эле сиз жараны болгон өлкөнүн элчиликтерине, консулдуктарына кайрылыңыз. Сизге жардам берилерин унутпаңыз. 1899 байланыш телефонуна чалыңыз.